Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Учурда бажыда коррупция ар кайсы кызмат адамдарына байланыштырылып, ачыкка чыгып жатат. Эгер өкмөт бул көйгөйдү чечпесе, анда өзүнүн отставкасына алып келиши белгилүү болуп калды. Бул тууралуу өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев парламенттин жыйынында өз пландарын билдирди. Анын айтымында 2020 жылдан тартып коррупция менен аяосуз күрөштүн кезектеги этабы катары санариптештирүү башталат. Бажы тармагында болуп жаткан процедуралардын баары санариптештирилет. Өлкөгө алынып келинген жана чыгарылган ар бир товардын эсеби болот. Көзөмөл өткөрүү посттору заманбап техника менен жабдыла баштады. Учурда постторго 472 видеокамера орнотулду. 5 бажы постуна инспектордук көзөмөлдөөчү пост орнотулду. Бул биринчи шарты болчу, аны аткардык. Мындай посту декабрдын башында Тооргарытка да ачабыз. Ошону менен 3 негизги өлкөлөрдүн товар ташуу жолдоруна көчүрүлгөн көзөмөл орнотулган болот, деди премьер-министр. Эске салсак, Азаттык редакциясынын жакында жарыялаган журналисттик иликтөөсү Кыргызстандын бажы тармагындагы тамыр алган коррупциялык схеманы ачыктаган. Негизи эле республикада коррупция белчесинен баткан тармак катары бажы кызматы аталып келет. Премьер-министрдин бажы терминалдарын санариптештирүү аркылуу коррупцияны жоюу планы жакшы экен. Эми анын натыйжасын күтө туралы, деп Жаңы Ордо гезити жазып чыкты. Маалымат блогу Барометр KG.